Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү. НТ спорт каналы назарыңыздарды Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга бурмакчы. Дал ушул жерде жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты башталуу алдында турат. Топ спорт KG сайты жана ошондой эле Улуттук олимпиада комитети менен биргеликте өтүп жаткан бул саамалык ошентип быйылкы жылдагы 5-ирет өтүп жаткан юбилейлик мыктыларды биз аныктайбыз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Азирет Туратбеков. Доброго времени суток, уважаемые телезрители. Ну что ж, рады приветствовать вас на 5-й ежегодной церемонии награждения лучших спортсменов. На сегодня вам явятся лучшие номинанты, лучшие спортсмены в своих номинациях. Итак, первая из таковых — это лучшая девушка-спортсменка. И первой выходит на авансцену Айзада Бахтыбекова, которая стала обладательницей бронзовой медали на прошедших третьих всемирных играх кочевников в спорте Тогуз-Коргол. Вместе со своей мамой вышла она только что. Жана ошондой эле Нурзат Бактияр кызы бул дагы жылдын мыкты спортчу айымдыгына талапкер. Ушул 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алыш күрөшү боюнча алтын байгени утуп алган. Ошол Нурзат Бактияр кызы атасы менен кызыл килемден өтүп бара жаткан учуру. Албетте атасы үчүн дагы өзгөчө сыймык болушу керек. Өзүнүн кызы менен мына ушул кызыл килемден басып келе жаткан учуру. Жана дал эле ушул мыкты спортчу айым номинациясына талапкер Назик Бурганакова мына жаңы гана ушул кызыл килемге жакындап келди. Бул ат чабыш боюнча 3-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңүүчү аталган. Андан сырткары 2018 жылы Тайтору кубогунун ээси болгон. Өзүнүн бир тууганы менен бул дагы ушул мыктыларды аныктоо аземине келди. Переходим мы к следующей номинации. Называется она «Лучший тренер». Итак, на ваших экранах один из номинантов — Туратбек Тойчубеков. В разделе «Лучший тренер» представляет он кыргыз күрөш. Ступает он на красную дорожку вместе со своей супругой. Следом за ним выходит Нурия Султанмуратова, тренер по Тогуз-Коргол, вместе со своим супругом Камчебеком Касымовым, который также свой непосильный вклад и труд внес в развитие спорта Кыргызской республики. Ошол Нурия Султанмуратова чындыгында мыкты машыктыруучулук наамына талапкер. Андан сырткары анын жолдошу Камчы Касымов дагы Тогуз-Корголго, улуттук спортко чоң салым кошкон биздин мекендештерибиздин, мырзаларыбыздын бири болчу. Бири ал эми азыр болсо биз Мирбек Карабаевди алыш күрөшү боюнча мыкты машыктыруучулук наамына талапкер болду. Өзүнүн жубайы менен бул дагы ошол кызыл килем үстүнөн басып келе жаткан учуру. Жалпысынан талапкерлердин саны албетте өтө көп. 2018 жылы далай кыргызстандык спортчулар дүйнө жүзүндө кыргыз желегин желбиретип, кыргыз гимнин жаңырткан. Азыр болсо улуттук спорттун түрү боюнча мыкты спортчу наамына талапкер Эсенбек Кудайбердиев өттү. Алыш күрөшү боюнча 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү. Ал эми кезекте кийинки талапкер Күмүшбек Кыдыралиев эреңиш боюнча 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү. Ошондой эле Ноорус жеңиш күнүнө карата жана Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган мелдеште ал алтын байгени тагынган. Да, номинация «Лучший спортсмен национальных видов спорта». На ваших экранах Сырттан Сыргак Уулу, победитель третьих всемирных игр кочевников в разделе Тогуз-Коргол. Также он стал обладателем бронзовой медали на DOO. Друзья мои, учится он в 11 классе и выходит он вместе со своей матерью. Жана ошондой эле биз өзгөчө учурга келип жеттик. Мына буга чейин унаалар менен болсо, азыр ат менен келген бул мыкты саяпкер наамына талапкер Жеңишбек Батыркулов өзүнүн жубайы менен ошентип мына кызыл килемден өттү дагы. Дал эле ошол мыкты саяпкер наамына талапкер Мыктыбек Токтосунов мына сиздердин назарыңыздарда айтылуу вулканды таптап жана өзү чаап ошол далай ийгиликтерди жорго салыштарда жаратып жүргөн. Андан сырткары ошол вулкандын жана бир топ аргымактар, жорголор, аттар жайгашкан ушул Атайын жылкы заводунун ээси, жетекчиси менен бул жактан өттү дагы. Эми болсо биз мыкты улакчыларга келип жеттик. Мыкты улакчылар, чындыгында улакчылардын баары мыкты. Алардын арасынан ушул мыкты улакчы наамына талапкер болгон Сейитбек Анарбек уулу. Сиздердин назарыңыздарда бул уулу Эржан
жана ошондой эле жубайы менен Сейитбек Анарбек уулу бул дагы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жана ошондой эле Ноорус майрамына карата болгон турнирде алтын байгени тагынган биз сыймыктанган мырзалардын бири. Итак, на ваших экранах следующая гордость нашей республики — Нурджан Мелиспек уулу, команда «Ынтымак», победитель 3-х всемирных игр кочевников вместе со своей матерью. Также он является обладателем Кубка Ноорус, один из 2 претендентов на номинацию лучшего улакчы 2018 года. Чындыгында көкбөрүчүлөр болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликтер жаратты 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында. Андан сырткары булар Кыргызстандын чемпионаты, ошондой эле ушундай ири турнирлер бар. Ноорус 9-май жана ошондой эле президенттин кубогу, ошол турнирлердин баарында ийгилик жараткандар. Азыр болсо мыкты аргымак наамына талапкер Турсунали Мамбетаитов, Айтулуу Байторунун ээси да ушул Турсунали Мамбетаитов өзүнүн небереси менен кызыл килем үстүнөн басып келе жаткан учуру. Байторун албетте баары тааныйт, ошондой эле Вулкан деп буга чейин Мыктыбек Токтосунов өткөн болсо, анын саяпкери азыр ошонун ээси Султан Маткеримов сиздердин назарыңыздарда. Султан Маткеримов бир эле Вулкан эмес, албетте бир топ ушундай ат чабыштарга чыгып жүргөн, жорго салыштарга чыгып жүргөн аргымактардын ээси. Азыр болсо олимпиадалык спорттун түрү боюнча мыкты спортчу наамына талапкер Изат Артыков. Изат Артыков в номинации «Лучший спортсмен олимпийских видов спорта». Представляет он тяжелую атлетику. Брал бронзовую медаль на азиатских играх. Следом за ним идет Азат Усеналиев. Боксер Азат Усеналиев. Брал он бронзу в Джакарте, друзья мои. За рубежом поднимал флаг нашей с вами республики. Чындыгында мына ушул Изат Артыков дагы, Азат Усеналиев дагы Жакартада өткөн Азия оюндарында байгелерге ээ болуп, Кыргызстандын капчыгына өтө маанилүү салымдарын кошкон болчу. Азыр мыкты ММА мушкери, аралаш мушташ өнөрүнүн мыкты мушкери, дал ушул наамга талапкер Кубаныч Абдисалам уулу Ихлас спорт клубунун өкүлү. Мындан сырткары албетте дагы бир нече мушкерлер бар, бирок алар кийинчерээк демек килем үстүнөн өтмөкчү дагы. Эми командалык спорттун түрү боюнча мыкты спортчу наамына талапкерлер Нурмухамед Токтоев Дархан Ошту клубунда ойногон, ошондой эле Азия оюндарынын катышуучусу болгон Нурмухамед Токтоев. Итак, номинация «Лучший спортсмен командных видов спорта». На ваших экранах Эрназар Исаматов. Хоккей, друзья мои. Он капитан молодежной сборной по хоккею. Много раз брал номинацию лучшего защитника и Кубок Дордой вместе со своим отцом. Чындыгында ошол Чакырык кубогунда мыкты коргоочу деген наамды алган. Бул болуп көрбөгөндөй чоң ийгилик дагы. Кийинки мына талапкер олимпиадалык спорттун түрү боюнча мыкты спортчу наамына талапкер Өткүр Аскат уулу кол күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын байге алган биздин мекендешибиз. Дагы бир кыргыз спортуна чоң салымын кошкон Дайыр Карияев бул жокердик самбо боюнча дүйнө чемпионатында 2-чи орунду 2018 жылы багындырды. Жана бул олимпиадалык спорттун түрү боюнча мыкты спортчуга дагы бир нече талапкерлер бар. Алардын бирөөсүнүн аты Төрөхан Багынбай уулу jiu-jitsu боюнча Жакартада өткөн Азия оюндарында алтын байге алган. Мырзалардын арасынан жалгыз ушул Төрөхан Багынбай уулу гана алтын медаль алды. Эми Дарья Маслова ал кыздардан, айымдардын арасынан да айтсак болот. Эми болсо мыкты улакчы наамына талапкер, мыкты машыктыруучу наамына талапкер Каныбек Бикбоев пенчак силат боюнча мына ушул далай шакирттерди ал тарбиялап чыккан, өзүнүн келинчеги жана кызы менен кызыл килемден өттү дагы. Кийинкиси болсо кол күрөш боюнча мыкты машыктыруучу наамына талапкер Каныбек Эсенгелдиев. Кол күрөш акыркы учурда Кыргызстанда өзгөчө өнүгүп барат. Ошондой эле мыкты улакчы наамына талапкер мына Кубаныч Султан уулу Сары Өзөн клубунун оюнчусу. Да, победитель 3-х всемирных игр кочевников, а также чемпион Кыргызской республики и многократный обладатель званий лучшего игрока по
Улак и Кокбюру, друзья мои. Итак, впереди у нас следующая номинация: лучший проект телевизионного формата. Тима Джумабеков. Проект «Стимул», друзья мои, только что был на ваших экранах. Продолжаем. Бакыт Табышев. Программа «Биіктікте бағынтқандар», которую вы можете видеть и лицезреть на телеканалах НТС и НТС Спорт вместе с Мечиткүл Каналбек КЗ. Жана ошондой эле мыкты ТВ долбоор намына талапкер дагы 100 пудов, же болбосо 100 пудов болобу кыргызча. Муну дал ушул Артем жана Виталий. Муну интернет тармагында көбүрөөк отургандар жакшы билет болушу керек. Көптөгөн жылдардан бери ийгилик жаратып жүрөт жана быйыл дагы өздөрүнүн жаңы программаларын көп жазды. Артем и Виталий өздөрүнүн ошентип сүйүктүүлөрү менен өзгөчө кооз атмосфераны түзүү менен Артем жана Виталий ошентип кызыл килем үстүнөн өтүүдө. Мындан сырткары яркие представительницы. Жана мыкты баяндамачылары биздин кесиптешибиз Зиярат Эсенбай. Ошол ири турнирлерде баяндамачылык кызматын аткарды. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты, көчмөндөр оюндары, Азия оюндары жана кышкы Олимпиада оюндары ошолордун баарында кызмат кылган Зиярат Эсенбай кызыл килемден өттү. Ну тут выходит Азирет Туратбеков, мына менин кесиптешим азыр жанымда отурган. Азирет Туратбеков дагы дал ушул аты аталган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында. Бул жерде сага жеке демек көрмандар да бар экен. Бираз Тырбай сени кармап саламдашканга дагы жетишип калды. Ну тут, конечно, это прославленный комментатор всей Кыргызской республики Эркин Абдуллаев. За плечами его 2 чемпионата мира по футболу, 3-й всемирные игры кочевников. Он зачастую сам был среди лучших на 3-х всемирных игр кочевников. Гордость нашего телевидения. Жана албетте мен деле сенен сыймыктанам. Ал эми кезектеги бул биздин сыйлуу ушул инсандарыбыз Жайнак Усен уулу, НТС каналынын башкы директору, ошондой эле Гүлзада Жолдошова, НТС Спорт каналынын жетекчиси жана Аниса Асанбекова болсо бул биздин НТСтин эл аралык кызматташуу боюнча департаментинин жетекчиси. Дал ушул биздин каналдын жетекчилери кызыл килемден басып өтүп, ал жерде сыйлуу конок болуп отурмакчы. Номинация «Лучшая федерация». Демек, ага чейин бул жерде дагы бир кызыл килемден өтө турган катышуучулар бар экен. Булар ушул Үмүт ТВ телеканалынан келген. Булардын өздөрүнүн спортчуларга жеке сыйлыктары бар болчу. Андыктан буларды дагы кызыл килемден биз өткөрүп алдык. Бул курамдагы дал ушул буга чейинки өткөн Топ Спорт KG сайтына кандайдыр деңгээлде аларга көмөктөшүп, ошондой эле аларга өзүнүн салымын кошконго мүмкүнчүлүк алган. Демек, кесиптештер деп айтсак болот дагы. Азыр болсо дал ушул жерде мыкты федерацияга келип жеттик. Итак, номинация «Лучшая федерация прошедшего года». Федерация по грэпплингу в лице президента Тынчтыка Сулайманова, главного тренера Урмата Асамбаева и генсека Федерации по грэпплингу Сейтека Толтоева. Одна из лучших федераций прошедшего года. Чындыгында булар мына ушул трио Тынчтык Сулайманов, Урмат Асамбаев жана Сейтек Толтоев болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликти грэпплингде жаратып атат. Азыр мыкты аргымак Ахиллестин ошондой эле Ахиллестин демек ээси бул Мирлан Назарбеков өзүнүн жубайы Мунара менен чогуу ошол кызыл килемден басып өттү. Ахиллестин ээси ким десе мына дал ошол мырза болчу. Азыр болсо мыкты спортчу айым намына талапкер Мээрим Жуманазарова, жаш спортчуларыбыздын бири. Буга чейин жаштар арасында өзүнүн талантын тартуулап жүргөн болсо, мына быйыл ошентип чоңдор арасында 2018-жылы чоң ийгиликтерди жараткан. Азыр болсо булар ушул атайын Топ Спорт KG сайтынын жанагы кайсыл бир спорттун түрүнө талапкер эмес. Булар дипломанттар. Эч кандай тандоо туруна катышпастан түз эле ушул сайт тарабынан буларга диплом берилет. Мына Айша Изабекова көркөм гимнастика боюнча
Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле Азия чемпионатында коло байге алган Назира Айдарова апасы менен чогуу өттү дагы. Бул Жаныбек Бейшебек уулу тайбокс боюнча дүйнө чемпиону. Следом за ним Марат Бекмуратов, промоутер ММА, друзья мои. Ему также сайт Top Sport KG подготовил специальный приз и специальную премию. Это дипломанты сегодняшнего вечера. Марат тим менеджменттин жетекчиси, ошол промоутерлерге тагыраагы ушул мушкерлерге промоутер болуп жүргөн. Ал эми бул болсо биздин Марат агайыбыз ушул күрөш боюнча 2018-жылы көптөгөн ийгиликтерди жараткан биздин мекендешибиз, спортко көптөгөн салымдарды кошкон. Ошондой эле мына өтө динамикалуу түрдө уламдан улам катышуучулар өзгөчө ушул апапакай унаадан түшүп кызыл килемден басып мына сыйлоо аземине сапар алып атышат. Азыр болсо Элмирбек Садыров бул күрөш боюнча өспүрүмдөр олимпиадасына катышкан биздин жаш спортчубуз болду жана мыкты машыктыруучу намына талапкер Азат Эркинбаев грек-рим күрөшү боюнча чындыгында далай спортчуларды даярдаган Азат Эркинбаев. Следующая номинация сегодняшнего вечера звучит кратко и понятно. Лучший борец 2018 года на ваших экранах Эрбол Бакиров, чемпион мира среди молодежи. А следом за ним идет Джоламан Шаршембеков, который впервые с 2006 года повторил рекорд Каната Бегалиева, пройдя финал чемпионата мира по борьбе. Еще один дипломант сегодняшнего вечера Константин Куценко вместе со своим отцом Иваном. Константин Куценко является руководителем ВЭФ из Сыкульской области, друзья мои, а также он имеет огромный вес в мире спорта Кыргызской республики. Чындыгында мына ушул Константин Куценко бир топ кыргыз спортуна салымын кошуп жүрөт. Ал эми бул биздин кесиптешибиз Азирет Абдраимов, мыкты баяндамачы намына талапкер. Ал дагы 2018-жылы өтө көп жумуштарды аткарды, көптөгөн ири турнирлерди баяндаган. Жана ТВ Долбоор, мыкты ТВ Долбоор намына талапкер Токтомуш Жекшенбай уулу өзүнүн жубайы менен ушул жерде кызыл килемден өтүүдө. Токтомуш Жекшенбай уулунун долбоору, ошентип спорт мейкиндиги долбоору бул мыктыларды аныктоо демек аземине ал дагы катышкан. Ошентип биз болсо эми Канат Келдибековдун жубайы менен Канат Келдибековдун бир тууган агасы Улан Келдибековду тосуп алалы. Булар атайын сыйлыкка татыган. Канат Келдибеков өзү машыгууда жүргөндүктөн башка чет өлкөдө ошонун жыйынтыгында бул наамга ал жерде демек жубайы менен агасы келди. Жана бул Хасан Балдунов фехтование боюнча өспүрүмдөр арасында олимпиадага катышкан биздин жаш спортчуларыбыздын бири. Мына урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү, ошентип кызыл килемден бир топ талапкерлер чоң ийгилик жараткан биздин мекендештерибиз өттү дагы. Кээ бирлери албетте бул жактан өткөнгө демек жетишпей калып түз эле филармониянын ичине кире беришет дагы. Ал жакта атайын журналисттердин суроолоруна жооп бере турган атайын жай бар. Андан сырткары концерттик программа, мыктыларды аныктап, ушул талапкерлердин арасынан эң мыктылар аныкталат. Ошол жактан сиздер эми андан ары берүүнү көрөсүздөр. А биз болсо коштошолу. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев, жана кесиптешим Азирет Туратбеков болдук. Вот и завершается красная дорожка сегодняшнего вечера. Впереди непосредственно сама церемония, также концертная программа, многочисленное интервью, друзья мои.